Ысык Ата районунда 5 жашар бала көлмөгө чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык, Ысык Ата районунун Кеңеш айылында балык кармоочу жайында көлмөгө 2017-жылы туулган жаш бала чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө 8 куткаруучу тартылып, жогоруда аталган баланын сөөгү суудан чыгарылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Ош облусунун Чоң Алай районундагы Шибе, Карамык жана Каратейит айылдарында күчү 2,5 баллды түзгөн силкинүү катталды. Жер титирөө 17 октябрь күнү саат 21:37 катталгандыгын Сейсмология институту маалымдады. Башкы маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жапа чеккендер жана кыйроолор болгон жок. Сейсмологдор силкинүүнүн күчү очогунда 3,5 баллга жеткендигин билдиришүүдө. Оштун Кара Суу районунда 210 000 сомдук малды уурдаганга шектелип, кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалымат калайык, 13 октябрда Кара Суу райондук милициясына арыз менен жарандар кайрылып, өздөрүнө таандык мал жандыктарын белгисиз жарандар уурдап кеткендигин билдиришкен. Малдын жалпы суммасы 210 000 сомду түзөт. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, Кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинин урдоонун негизинде иш козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кара Суу районунун аймагында мал сатып жаткан жеринен 27, 31 жана 22 жаштагы 3 жаран кармалган. Шектүү жарандар милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, алардын мындан башка кылмыштарга тиешеси бар же жок экендиги териштирилүүдө.